Telefondan туура эмес жазып койдуң деп бөтөн өлкөдө жүргөндөрдү деле таап келип атпайсыңарбы? Сен бийликти басып алам дедиң деп мына Кемпирабад боюнча канчасы жатат. Бирок бирөөсүнө дагы далил болгон жок, жанагы тергөө да жүргөн жок да. Мына бул көз көрүнө кордук эмеспи бул? Кордук деген тек гана уруп сабагандык эмес. Кордук деген айыпсыз. Капаста кармоодон өткөн айыпсыз. Адам үчүн кордук жок. Мына айыпсыз отурушат ошолор. Күнөөлөөчүдө бүт бардык мамлекеттик укуктар бар. Актануучуда эч кандай укук жок, колунда эч нерсе жок. Мындайча айтканда, куру кол карышкырлардын ортосуна салып берип атат. Урматтуу кесиптештер, абдан орчундуу маселе каралып атат. Бирок тилекке каршы омбудсмен акыйкатчыны кызматтан алыш керек дегенчелик эл жыйналып атканын көргөн жокмун да, азыр залда эч ким жок, кайдыгерлик. Демек, жогору жактан бир ишарат болуш керек экен да, ушул жыйынга толук катышып барып, ушундай чечим кабыл алууга деген. Ал дагы жогорку кеңештин жүзү. Адамдарды кыйноолор боюнча абдан маанилүү маселе. Бирок ушуга биз көңүл кош карап атабыз. Бакыт мырза, берген маалыматыңызга рахмат. Аягында сунуштамаларды бериптирсиз. Азыр Эмил мырза абдан туура айтты. Сунуштама берген менен иш бүтпөйт экен. Сиздер ошол айткан тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуш беришиңиз керек. Туура, сизде демилге жок кандай конституция боюнча. Өкмөт аркылуу бересиңер, бирок өкмөт аны киргизбей коюшу мүмкүн. Сиздер тыгыз депутаттык фракциялар менен, комитеттер менен иштешиңиздер керек. Мына өзүңүз жазып атасыз. Бүгүнкү күндөгү эң коркунучтуу Кыргызстандагы абал актануучу менен күнөөлөөчүнүн ортосундагы тең келишпестик деп. Экинчи маселе, сотто актоочулар менен соттун ортосундагы тең укуктуулук жок деп айтып атасыз. Киргизиңиз мыйзам долбоорлорун. Өкмөт аркылуу киргизбей эле коюңуз, аларга жакпайт. Айтып атпайбы бизде кишилер жетишсиз деп. Жетишсиз болот да, сөзсүз. Себеп сиздер прокуратура болобу, ички иштер органдары болобу, мына азыр айтты, 1 гектарга жетпеген токойдун аятынан 2 жыл издептир сөөктү деп. Телефондон туура эмес жазып койдуң деп бөтөн өлкөдө жүргөндөрдү деле таап келип атпайсыңарбы? Сен бийликти басып алам дедиң деп мына Кемпирабад боюнча канчасы жатат. Бирок бирөөсүнө дагы далил болгон жок, жанагы тергөө да жүргөн жок да. Мына бул көз көрүнө кордук эмеспи бул? Кордук деген тек гана уруп сабагандык эмес. Кордук деген айыпсыз. Капаста кармоодон өткөн айыпсыз. Адам үчүн кордук жок. Мына айыпсыз отурушат ошолор. Бул күндөр өтөт. Бул бийликте кетет. Баары өзүнүн ордуна келет. Ошондуктан Бакыт мырза, сиздин аракеттериңиз жакшы. Кудай колдосун. Бирок жөн эле аракет эмес, ушул тийиштүү мыйзам долбоорлорун жазып, комитеттер аркылуу же фракциялар аркылуу киргизиңиз. Биз кабыл алышыбыз керек. Өкмөттүн кызыкчылыгы жок ага. Бюджет боюнча дагы айтып атасыз, кайсыл жагдайга, кайсыл тармакка. Буларды акчалар ашып атат, кайда жумшаарын билбей атат. Биз жок. Кабыл алдым. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Алимжанова Нурипар Якупжановага берилет. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Саламатсызбы?